Кредиттики бұл жерде төлем мөнөтү коюп берет дагы процентти так көрсөтүп ушунча төлөшүң дейт да. Мурабаха келишимде андайды болгон болбойт да. Процент деген нерсе бул караң. Бир бааны үйдүн баасын жасабыз дагы анан монча кошуп төгүп бересиз дейсиз да. Ошондой болот. Кредит болсо ар кайсы шариатта көрсөтүлбөгөн нерселерге дагы алса болот да. Бул жерде только шариатка дал келген гана максаттарга багышталат, каржылоо багышталат да. Кыргызстанда намаз окуган адамдар көбүрөөк болуп келатат. Бүгүнкү күндө алар дагы бир бизнес кылыш керек. Анан буларга каржы булагы керек да. Ошекини эске алып, Айылбанк бүгүнкү күндө ислам принципи менен каржылоону сунуштап жатат. Намаз окуган адамдар кредит албайт. Бирок биз алга альтернативдүү бир вариант сунуштап атабыз. Бул ислам принциптеринин негизинде каржылоо. Айырмачылыгы, мисал үчүн, кредитти төлөй албай калса, аякта пеня бар, штраф бар да. Ислам каржысында да биз дагы штрафты коюп атабыз бүгүнкү күндө, баягы кечигип калган күндөрдөчү. Бирок бул штрафты биз кайрымдуулукка которуп беришибиз керек. Былтыркы жылдын эсебинен биз Бакаятада диспансер бар экен, психоневрологический. Ошого которуп бердик. Бул биринчи айырмасы. Экинчи айырмасы, шариатка ылайык келген максаттарга биз каржылоону сунуштайбыз да. Анан албетте банк болгондон кийин, коммерциялык ишкана болгондон кийин биз өзүбүздүн пайдабызды дагы көрүшүбүз керек. Себеп дегенде биз ал каржы булагын бирөөлөрдөн депозит кылып мудараба келишим негизинде алабыз. Биз ал кишиге да биз төлөп беришибиз керек да. Андан тышкары кызматкерлердин айлыгы бар, кассирлердин жумушу бар, инкассаторлор акча ташыйт, анын эмеси бар. Биз каржы булагын улуттук банктан алабыз. Ал жерге биз дагы комиссия төлөйбүз. Ошонун баарын кошуп туруп, банк өзүнүн кирешесин кошуп туруп, сөзсүз түрдө биз айтабыз, 1 миллион сомго сизге үй сатып алдык, үстүнө bir жылга алып атса 100 000 сомду кошосуз да, 1 миллион 100'тү биз сизге мурабаха келишим негизинде бөлүп төлөө шарты менен коюп берип атабыз. Ошону төлөшүңүз керек ай сайын деп бир бөлүп төлөп берип коебуз да. Бүгүнкү күндө базар баасынан төмөнүрөөк үстөк баа менен каржылоону жүргүзүп жатабыз ислам принциптерине ылайык. Бул мөөнөт 1-май 2024 жылга чейин узартылат. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, биз ипотеканын мөөнөтүн 8 жылдан 10 жылга чейин узартып атабыз бул жеке жактарга. Андан тышкары коммерциялык уюмдарга дагы ипотеканы биз мурун 7 жылга сунуштап келсек, азыр 8 жылга сунуштап атабыз. Бул мөөнөт ошо төмөндөтүлгөн үстөк баалар 1-май 2024 жылга чейин узартылат.